Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен Асема Токтобекова. 18 октябрь күнү Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан шектүү катары кармалып камакка алынган Акжол Нишановдун жубайы болом. Жолдошум көмүскөдө жүргөн адам эмес. Ал журналист. Анын баскан турганы жана кандай адам экени көпчүлүккө маалым. Акжол ошол күнү блогерлер чыгарган видеонун негизинде эле териштирүүсү жана фактысы жок бир гана ооз блогердин видеосундагы өмүрү таанышып көрүшпөгөн адамдардын көрсөтмөсү менен кармалып кетиптир. Ал эч качан сиздин атыңызды сатып акча жасоочу адам эмес болчу. Сиздин ысымыңызды ал сыймыктануу менен айтчу. Эгер жамандаса же сатса, мен укмакмын. Акжолго коюлуп жаткан негизги жалаа Ташиевдин атын сатып акча алышкан деген берене болууда. Бул ишти кыскача айта кетсем, арыз жазган адамдар мындан 2 жылдай убакыт мурун Ички иштер министрлигине 9 миллион сом алдамчыларга алдатып жибергендиги боюнча арыз түшүп, иш каралбай токтоп, жылбай калат. Муну түшүнгөн акчаны өндүрө албаган тарап дароо УКМКга арыз жазышат дагы, менин жолдошумдун аты жөнүн кошуп жазышат. Алардын айтымында Акжол ошол акчаларды алып жатканда кафеде отурган экен. Кафеде кимдер гана тамактанууга кирбейт. Камакка алынган соң, тергөөдө Акжол менен кошо камакка алынган аял бардык күнөөнү мойнуна алып, эч кандай Акжолдун алардын арасында жок экенин айтыптыр. Ал алдамчылыкты мойнуна алган Конурбаевадан арыз ээлери акчаны өндүрө албаарына көздөрү жетип, сиздин президенттин аттарын жамынып алган деген жалган жаланы атайын кошуп, УКМКнын сот тармактарын бардык күчүн колдонуп, тиешеси жок адамдан эптеп акча өндүрүү жолуна түштү. Эгер Акжол кылмышта бар болсо, ушул күнгө чейин эмнени күтүп атышты? Сиз дайыма адамдын убал сообу жаман деп айтасыз. Күйөөмдүн убал сообу кимге? Анын азыр жумуштан чыгып калуу, чет өлкөгө чыга албоо, коомчулуктун алдында бетине көө жабылып, ак жеринен күйүп отургандыгы азабынын убал сообу кимге? Кудайдан кийинки ишеним сизде. Күйөөмдүн ишин териштирип берүүңүздү суранам. Күйөөм ал кылмыштын арасында бар болсо, эмнеге 2 жыл мурун милицияга арыз жазып жатышканда кошо тиркеп суракка чакырылган жок? Эптеп акчаны өндүрүп алуу үчүн Ташиевдин президенттин атын сатып акча алган деген жарлыкты жармаштырып коюшкан. Чындыгында акча алганы жана сиздин атыңызды жамынганы боюнча аудио, видео жада калса күбөлөр дагы жок. Тигил жабырланган тарап же мени, же Акжолду таанышпайт экен. Сот кече карап күйөөмдүн камактагы мөөнөтүн 2 айга узартып койду. Мен тергөөнүн акыйкаттуулугун күтүп камактан бошотот го деп күтүп жаткам. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге ишенем. Акжолдун ишин калыс карап бериңиз. Эгер ошол акчага тиешеси бар болсо, мен дагы жазадан качуусун каалабайм. Бирок жогоруда айтып кеткендей, бир дагы жолу аралашкан эмес жана атыңызды атаган эмес. Биз өз мээнетибиз менен жашаган үй бүлөбүз. Балдарым Москвада, мен Бишкекте. Алып келүүгө мүмкүн эмес болуп отурам. Биздин бүлөнүн жалгыз тиреги бул атабыз болчу. Акыйкат тергөө болсо, анын акталып кетүүсүнө, сиздин бул ишти көзөмөлдөп, акыйкат карарыңызга ишенем. Акырында сизден калыс иликтөө жүргүзүп, күнөөсүз адамдын жоопко тартылып кетүүсүнө жол бербөөңүздү суранам.